Могу жерлер токой болгондо бүт токой болуп жок болуп кетти. Нерлерде? Могу мынакей алыстасаң алыс могу карасаң объем чоңдугун бар. Азыр өлчөп көрдүк кандай? Канча миң гектар да? Много более. Могу карьер. То есть карьерден дамба, могу дамба, отход. Отход. Жакшы байкаган эмескен. Ошондо 434 гектар болгондо бул ушул жерде казабы же жакынкы тоолорду алып кетеби? Бул мен бул жерге 6 ай иштеген мен азыр буларга берилген, мамлекет тарабынан берилген азыркы но карта кайсы жылкы сүрөт? Жок, мына пуске. Ушул азыр могу открытый шахта болчу. Мынакей могул жактардан казат. Могул дамба окшойт. Могул дамба экен, могул жактан казат открытый. Ошо туннель кылып Булар туннель кылып казбайт. Козунча казбайт. Булар открытый шахта. Ошондо 400 азыр могу жерде штамберди могул жакта мен. Киришten берди дедиң, Жок. Козунчак. Штамберди курулуш штамберди. Штамбер мен сага эми айтып берейин да. Могу жакындаштыр. Могу сухой участкасы. Мен могул жерде иштегем. Кече могу күйүп кетти, могу здание полный күйүп кетти, могу күйүп кетти, могу кызыл күйүп кетти. Могу дамба. Могу отход, алтынды алгандан кийинки отход могу чыккан. Бул айтканда дамба. Могу дамба. Суз биомембрананын эсебинен курулган дамба. Могу фабрика. Үстүнөн басасың, айланып басасың. Могу фабрика. Буда могу жакта могу алтын алынгандан кийинки суу сакта турган дамба. Эгерде могу ачылып кете турган болсо, могу питьевой вода алып качат. То есть могу терек сай кызыл токой иче турган суу могу грабилка, могу мельница, могу жерден жанагы чыгат. Концентрат судан чыгат. Могу көк здание, могу лаборатория. Могу Ошондо алтынды кайерден чыгарат? Алтын куя турган жер мынакей. Алтын куя турган жер могу. Алтынды могу ичинде куят. Могу зданиянын ичинде куят. Могул жерде жакындаштырганда болуп кетти, көрсөк. Бийиктиги 18 метрлик, 18, диаметри 12 метрлик бочкалар бар. 12 бочка бар мына жердечи. Могул жерде. Бунун ичинде пресс фильтр. Бул алтынды алат дагы сыгып алып туруп, могул жерде куят. Отход могул жака кетет. Могул дамбага кетет. Могул дамбанын бийиктиги мына жерде. Буну былтыр мен бул жерде иштеп жүргөндө азыркы жаңы сүрөтү биз тополон кылып отуруп, мембраналар кайра жаткызганбыз. Могул жерден монун аралыгы 55 метр. Могул жерден могул жерге чейин. Бул лестница болуп этап кеткен. Негизи азыр алтынды кайерден алып, рудан кайерден алып келет? Могу суу ошондо бер жактан алып барабы? Бул суу мына жерде труба. Могу жерде трубалар кеткен. Жер үстүнө пластиковый труба кеткен. Пластиковый труба менен барат, куят. Кайра бул сууну алып келип иштетет. Испарение болот, бирок испарение болгондон айна тегерегиндеги жаратылыштар бар. Азыр могу жатакана, рабочийлар жатаканасы могу жер. Могул жер рабочийлар жатаканасы. Могу 600 канча адам. Могу главный офис могу. Главный офис, отдел кадр, могу Кытайлардын начальниги жата турган жер. Гостиницасы. Могу главный офис. Горный участок деп муну айтат. Мынакей. Горный участок могул жерден сен айткандай жер түбүнөн казып алына турган шахталар. Жакындаштырып көрсөтөйүн. Бул биринчи үстүнкү шахта, могул жерде шахталар. Ушунун ичинен кирип кетет да. Мынакей шахтанын бирөө кичинекей көрүнүп атат. 12-18 шахта бар. Алтын урдалды деп атат да, адамдар басып кирип алган жер могул жактан алган. Могул жерден алган, могул шахтадан алган. Бир шахтада эле алтын пайда. Мындай тип болот. Сен казып атканыңда чыгат. Видимый алтын. Көзгө көрүнөт кадимкидей, баягы будайдай болгон, жүгөрүдөй болгондор чыгат бул жерденчи. Казып атканыңда эле чыгат. Себеби баягы жылаан ичинде болот да. Анан азыр штамбердини
мыйзамсыз берип салган жер бар, Андагул деген жер бар. Андагул мен билем. Андагул. Алып берсең, Так, Андагул. Вообще алып берсең. Андагул могул үстүндө эле. Андагул чоң жер. Мына жайыт Андагул да. Азыр эми жакындаштыр. Андагул жерде открытый карьера кылып ачып салды. Андагулдагы алтын Кунтөрдүн, мындай айтканда Кунтөр 2 эсептеп коюш. Андагулда чыгып аткан алтын Кунтөр 2. Ал жерде эмес. Бул жол эски жол, Совет дорундагы жол. Могул. Ушул открытый карьера. Андагул жатаканасы, столовый. Могул взрывный вещество сатыла турган жер. Жанагы горныйды түнө киресиң шахтага. Жардырат. Ушул жактан динамиттерди мактан алып кетет. Атайын талыска коюлган. Мына Андагул карьер могу. Бул жерде алтын видимный алтын көзгө көрүнөт. Бул жердеги алтын видимный алтын көзгө көрүнөт. Могул жердеги көзгө көрүнбөйт. Горный участогу кум. Могул региондогусу видимный алтын көзгө көрүнөт. Могул күнгөйгө тескей жагы невидимный алтын. Эми азыр сага чаратты көрөйлү. Бирок чараттын каерде экенин билбейм. Барбаган. Чоң чарат, кичи чарат бар. Могу азыркы мен көрсөткөн жолдогу, азыр могу жолдун ичиндечи. Чарат чаткалдабы? Могу чаткалдын жолу. Ушу жолдун ичи перевалга чейин перевал азыр. Могу перевал башталды. Перевалда. Ушул жерге чейин компания бар. Терек сайдан, Кызыл Токойдон баштап Чаткалга чейин, МЖСке чейин 78 компания бар. Туннел кылып калышабы? Открытый туннел катары, шахта катары колдонушат. Чыкканы, спуск түшкөнү. Чарат кайсыл жагында экен азыр табабыз. Анда жөнүндө билбейсиңби? Терек сайда. Түрчүрмабы? Могун жакындаштырсаңчы, могун ичинде канча компания бар, могу жерлердечи жолдо. Мынакей, көрдүңбү? Мына уже алтын казылып атат. Мына Чаткал 17. Чаткал 17 азыр бул жердин мурун казып өтүп кеткен. Азыр кайрадан казып атат. Могу суулар иче турган сууга аралаша турган болсо, адам өлбөйт, жаныбар өлбөйт, балыктар да өлбөйт. Болгону адамдын ден соолугуна эң зыяны жүрөк оору, инсульт, өпкө оору. Дарья кайдын агып кетти? Терек сай сууга. Эмнерде эле ушу? Монун түйүндө. Бул бөлөк, бул дамба уже. Геомембрана менен эметилгенби же? Жок. Бул геомембрана менен эч кандай жанагы болбогон. Мына питьевой вода могу иче турган суу. Иче турган суу. Могу кара чысык турбу? Ушул чысык менен эми жердин жанагысы андайсың кыртышынан суу сиңип кетет, туурабы? Могу менен монун аралыгын, бийиктигин кое турган болсок, 3,5 метр бийиктикте могу турат. Бул жерде эч кандай баягы биомембрана жок. Могу келет дагы, мына Чаткал 17 деп ушуну айтат. Чаткал 17. Короче, бул эң опасный азыр ушул. Могу. Азыр могу суу эч жака кетпейт, муну эч жака алып бара албайт. Буну Чаткалдын акими дагы Алабукка тарапка карабайт бул. Алабукка тарапка Мотого карайт, жолдун бuyog'u Чаткалга карайт. Терек сайга келебиз. Шу жол менен келе берсең, Терек сайга келесиң. Айдын эле жегилди экен да. Бул жерди деле ошо жанагы кылып салды, открытый кылып салган, закрыт кандай жанагы подъемный деген, наземный кылып эле казып атат. Наземныйга жер бетине касканга булардын лицензиясы бар жок, Кудай билет. Текшерген адам жок. Текшерип барсаң, могу жерде жашоочулар иш айтып берет сага. Эмне булар сатып алып? Булардын оозун жапты кылат да. Башка эмне кылат?